Dünya alt Türkiye'de atarsan yok degende bir yol çıkıp koyarsan yok. Азыр айтып өттү жана прокурорчу негиздүү ушуга күчүнө калтырыш керек деп анан сиз кандай ойлойсуз дейт кандай? Мен ошо прокурорго айтып атпаймынбы, ушулардын беттери эмне материалдан жасалды экен депчи. Белгилүү болупту. Актоочулар айтып атат, башкалар айтып атат. Ол ушул жомокту түзгөндө дагы бир мындай окшоштуруп жасайт да жомокту. Биз ишенип окуйбуз да жомокту. Алардын жасалган нерсесин бүтүндөй баары арамдыктын жыты чыгат да. Арамдыктын жыты чыгат. Мына ошо прокурорлор азыр бул жерде айткандай мындан бери 2-3 жыл башта эле бүгүнкү азаматтардын баарын ушундай кылып каралашып камашкан. Анан кийин эле түнү менен алып чыгышканбызда кайрадан актап берди. Ошондуктан булардын жасап аткан иштеринин бүтүндөй баары мыйзамдан сыртта. Адамгерчиликтик түшүнүктөрдөн сыртта, кыргызчылык деп айтпай, мындай жигитчилик сезимдерден таптакыр сырттагы чечимдер. 2 күндөн бери ушул сотто ондогон блогер, жарандык активисттердин бардыгысын камап атат, үй камагынан чыгарбайчы. Бул боюнча кандай? Мындай айрымдар айтып коюш, аялдарды жок дегенде, мындай жашы улгайган адамдар чыгарып койсо депчи. Эми бул Кыргызда булар жакшы көрөт азыркы бийлик 30 жылда деп. Кыргыздын тарыхында негизи кыз балдарды ошол үйүнөн сүйрөп келип, тор кыргытуу деген биздин тарыхта болбогон жок. Кыргыздын кыздарыны ушунчолук энелери болгондо дагы жанакы жаш балдары менен чыркыратып алып келип салгандыктар булар айбандын да айбанды. Башка сөз жок. Башка сөз жок. Бул кандай бул? Ошондо бирөө айтып атпайбы, түндө менин балдарым ким менен калды экен деп таң атканча сарсанаа болуп чыктым. Ошондой сезимдерди жараткандан кийин булар эмне деп айтыш керек? Эмне деп айтуу керек? Эми жогору жактан келген буйруктун ээлери дагы бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдө өтөт. Мейли канча. Биз сыймыктануу менен ушул жерде отурабыз, ушул жердеги жүргөн азаматтардын аялдары, балдары болобу, күйөөлөрү болобу, бир туугандары болобу, көрпөнүн астына башын катып жаткан жигиттин жубайы эмес, же көптүн катарында көрүп жүргөн бир аялдын тууган уруктары эмес, балдары эмес. Ошо элим, жерим деп жүргөн азаматтардын жубайы болуп, туугандары болуп, ошолордун балдары болгондугуна аябай сыймыктаныш. Кудай кааласа бул күндөрдө келет. Бийликке сизин айткандар кармалып атат деп айтып жатышат. Анан мындан улам соттордун көз карандысыздыгы талкуу жаратууда да. Бул боюнча эмнелерди айтасыз? Эми соттор булар туулганда көз каранды болуп туулат. Баягы орустарда жакшы сөз бар го. Өрмөлөшкө туулган киши учканга милдеттүү эмес дегендей. Булар ушу өрмөлөшкө туулган, буларды эртең эле бир заман өзгөрүп, таңкы саат 5-те чыгарып чечимин кайра алды сала берет. Буларда сезим, жоопкерчилик, эртең тарыхтын алдында, улуттун алдында жооп берем деген сезимдери жок. Мен айтып атпаймынбы, ошо мына азыр Акыл Айтбаевдин маселесин карап атабыз. Мен өткөндө эле айттым эле. Бул жигит төңкөрүш эмес, айланайын. Өзүнүн балдарына, неберелерине каттуураак сүйлөй албаган киши. Маданияттуулугу аябай бекем инсан, сабаттуулугу аябай бекем инсан. Азыркылардан айырмаланып, кээ бир практиктерден айырмаланып, бул өмүр бою ошо жер менен иштеген жер адиси. Анан экинчиден жана кыздарды элестетсеңиз, мен өткөндө айттым эле, ушул кыздар күрөк көтөрүп ушул бийликти басып алабыз деп элестете аласыздар ушундай нерсени. Булар өздөрү ошондой жол менен келген, өздөрү ушу бизге окшош болсо керек деп ойлойт да булар. Элдин баары өздөрүндөй ойлойт. Анан бийликти басып. Кээдир айтып атпайбы, келип биз менен кызматташкыла десе, кызматташпагыла. Бийликке чакырса келбей атат деп атпайбы. Мен өткөндө айттым го, мисалы Исхак Абсаматовичти өкмөт үйүнүн эшигин ачып коюп кир десең кирбейт ал жерге. Танка менен сүйлөсөң барбайт ал жерге. Кандай кызматтарды сунуш кылбаса барбайт, кызмат өздөрүнө буйрсун. Бул кызматтын аягы алар үчүн өтө өкүнүчтүү күндөргө алып келет. Андан шек санаунун кажети жок. Жана сизде ушул айыптоодо дагы сиздин анан Масалиев деп фамилия жүрөт да, ошону жолугушууга барган деп. Экөөбүздү кошпосо тузу жок тамак болуп калып атпайбы? Кандай дейсиң? Тергөө чакырып антип элек, Эмне үчүн чакырат тергөөгө? Мисалы Исхак Абсаматович ошол жерде туруп алып, тескерисинче балдар капкыл кетпегиле, андай болбойт, мындай болот деп айтып атса.
Мен ал жерден бир сунуш бердим. Булар укпай аткандан кийин 5 элчибиз бар экен, ошолор аркылуу Өзбекстандын президентине кайрылуу жасайлы деп. Ал эмне кылмыш? Ал бул өтө бир чектен чыгып кеткен кылмыш. Кандай деген кылмыш ал? Ошондуктан бул азаматтар жомокторун токтотуш керек.